Бакыт деген эмне? Же жашаган үйүн жактырбай, же кийген кийимдери, колдонгон оокаттары көңүлүнө толбой, бир пенде укмуш бир жашоону чоң бир бакытты кыялданат. Эмне үчүн башкалар кыялдагыдай жашашат да, менде болсо эч нерсе жок, деп туталанат ал. Эгер менин заңгыраган үйүм, сулуу аялым, көп акчам болсо, мына ошондо абдан бактылуу болмокмун деп ойлойт да, бул ою анын мээсинен күнү-түнү чыкпай калат. Мен сенин түйшөлүп жүргөн ойлоруңдун баарын окудум. Дагы эмне каалайсың? Айт, мен баарын аткарам, деди бир күнү анын жанында пайда болгон сыйкырчы. Кайран пенде аябай сүйүнүп, күткөн бакытым чын эле орундалганы калдыбы деп ишенip-ишенбей. Сурасам эле баарын аткарып бересиңби? Кантип ушундай болсун? Балким сен өз кызматыңдын ордуна менден башка нерсени талап кылып жүрбө, дейт толкунданып. Жок, мага сенден эч нерсенин кереги жок, дейт сыйкырчы. Сен өтө көп убакыттан бери кыялданып жүргөндүктөн, жашооңо эмне керек экенин таптак билип алдың деп ойлойм. Ошондуктан болгону азыр мага ошолорду кайталап айтып кой. Айтканың аткарылат. Эң сонун. Мага албетте заңгыраган кооз үй, тамакты даамдуу жасаган сулуу аял жана көп акча керек. Жакшы болот, бүгүн тынч жатып уктай бер. Эртең менен сенин кыялдарыңдын баары орундалганын көрөсүң. Эртең менен ойгонсо чын эле укмуштай бир чоң жана кооз үйдө, мамык төшөктө жатыптыр. Бир маалда бөлмөгө сулуулугу ашкан келбети келишкен аялы кирип, таңкы тамагын даярдап койгонун айтты. Ал эми банктагы эсебинде акча көбөйүп калыптыр. Башына бир эле жааган бул бакытына ишенбей, кыял орундалган пенде жер менен баспай эле учуп жүргөндөй болду. Эсебиндеги акчасын улам короткон сайын, анысы улам толуп турду. Күндөн күн, айдан айда өтө берди. Эмнегедир ага бир нерсе жетишпегенсип, кайра ойго чөмүлө баштады. Жашоосундагы бир өзгөрүүнүн болуп кетишин күтөт. Жал эмне экенин өзү түшүнбөйт. Менде баары бар эмеспи, дагы эмнени кааласа болот, деп изденет да, чарчаганында баягы сыйкырчынын келишин сурана баштайт. Сыйкырчы кайрадан пайда болгондо, эмне үчүн мен өзүмдү бактылуу сезе албай жатам, деп суроолуу карайт. Мен сенин сураганыңдын баарын бердим. Сураганын алган адам өзүн бактылуу гана сезиш керек. Оба, аныңыз туура. Бирок эмнегедир сулуу аялымдан мен жүрөгүм кубанбайт. Акчаларым ырахат тартуулабайт. Үйүмөн болсо жалгызсырап сыртка качам. Айтчы, сыйкырчы, эмне үчүн мындай абал болуп жатат? Сенин абал жагдагыңдын түйүнү мында. Менден үй сурадың, бирок андагы кутту жана жылуулукту сурабадың. Сен менден аял сурадың, бирок сүйүү менен ишенимдүү сурабадың. Сен менден акча сурадың, бирок ошол акчанын сага пайдасын тийгизчү кызматтын сурабадың, дейт сыйкырчы. Ошондойбу, мен эми түшүндүм. Анда ушунун баарын бер мага, деп сүйүнөт пенде. Эми түшүнсөң, ошонун баарын эми өзүң жаса, дейт да сыйкырчы дароо эле көздөн кайын болот. Пенде эртеси эртең менен ойгонсо, кайрадан мурдагы эски үйүндө байлыксыз, аялсыз, акчасыз калыптыр. Алардын баары кайсы маалда кантип жок болгонун билбейт. Бирок бир билгени, анын көкүрөгүндө колуман келет деген өзүнө болгон ишеним жана үмүт жашап жатыптыр. Сени түшүнсө бул бакыт, сени сүйүшсө бул чоң бакыт, эгер сен сүйсөң, бул анык бакыт. Аягы.